Assalamu alaikum, урматтуу Менденен программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр Алыскы Каракулжа районуна кетип баратам. Ошол Каракулжа районунун Борбордук аймагында жашап, турмуш кечирип аткан Бурмакан деген энебизди куттуктаганы кетип баратам. Москвадан кыздар балдары, бирок мен менен түз байланышка чыккан Айжамал кызы, Нуржамал, Мыктыбек деген балдары, жана башка ушул алыс жерде жүргөн балдары Менденен программасына менин да капам татыктуу деп ниет кылышып буйрутма бердилер. Мен ошону аткарганы кетип баратам, аманаттарын жеткизгени кетип баратам. Андыктан дагы бир эненин сүйүнүчүнө сиздер менен чогуу ортоктош болобуз. Лайк басып каналга катталыңыздар, урматтуу Менденен программасынын сүйүктүү катталуучулары. Assalamu alaikum, урматтуу Менденен программасынын көрүүчүлөрү. Биз азыр Бурмакан энебиздин үйүнө келдик. Биз Насустан, атыңыз ким эле сиздин? Майрам. Майрам деген эң улуу кызы тосуп алды. Азыр саналуу мүнөттөрдө биз ушул Бурмакан энебиздин туулган күнүнүн урматына арналган иш-чарабызды баштайбыз. Гана баштай бериңиз. Энебиз билбейт, а? Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Каракулжа районунун Каракулжа эле ушул Биримдик деген көчөсүндө жашаган Бурмакан энебизди бүгүнкү туулган күнү менен куттуктаганы старт алдык. Кана баштай бериңиз. Энебиз канча баласы бар? Канча кызы бар? Энебиздин 5 кызы, 2 уулу бар. Батыр эне экен да энебиз, а? Батыр эне, мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Бурмакан энебизди сыртка чыгаралы, же ичине киргизелиби? Сыртка чыгаралыбыз. Кандайсыздар, жакшысыздарбы, тынчсыздарбы? Бурмакан деген энебиз ким? Бурмакан сизби? Апасы бул. Ден соолуктарыңыз жакшыбы, Бурмакан эне? Кудайга шүгүр. Москвада Айжамал дедиңизби? Айжамал деген кызыңыз бар, а? Ушул Менденен программасына атайын буйрутма берип, мен да келем бүгүн туулган күнү эле ушундай 8 мартынын оропарасын менен куттуктап туруп, ушул программага кошуп коюу ниетим бар эле деп билдирдилер. Мына ошол ниети кызыңыздын ушул азыркы учурда ишке ашып отурат. Дагы кандай кыздарыңыз бар эле бул жакта? Небере, чебере деген ошол. Аймирок Патчак. Москвада куттуктагандарды айтам. Нуржамал, дагы Бектурсун. Мынакей ошолордун атынан, Мыктыбек, ошол балдарыңыздын дагы атынан ушул Менденен программасы Бейишим апам деген гүлдү кабыл алып коюңуз. Рахмат. Бейишим апам деген гүлдү, мындан кийин жоолугу бар, андан кийин жакшынакай болгон тортуңуз бар. Эне ушундай программа келет деп күттүңүз беле, күтпөдүңүз беле? Күтпөдүңүз беле? Өзүңүз жөнүңүздө бир аз айтып бериңиз, анан калганын кепти ушул үйдөн улайлы. Мейли. Канайм ушул өзүңүз ушул канча балаңыз бар, канча небереңиз бар дегендей, канча жашка чыктыңыз? Өзүм 60 жаштан ашып атам. Июнда 61-ге барам. 7 балам бар. Батыр энекеси, а мынакей? 5 кызым бар, 2 уулум бар. 22 неберем бар. Кудайдын улагы сүйүнсүн, өмүрлөрү узун болсун. Мына киши. Кана келиңиз ава байбичеңиздин жанына. Келип туруңуз. Жолугун сала бериңиз. Азыр биз менен ушул Айжамал кызы Россияда балдары күтүп турат эле, смартфонуна чалып коесуздарбы? Кимден номер болсо, биз түз эфирде телефон менен чыгып калбайт. Бурмакан энебиз менен байланыштырып коелу дагы. Андан кийин баштайлы. Ассаламу алейкум, кандайсыз, жакшысызбы? Ооба. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Бүгүн байбичеңиздин туулган күнү экен, а? Ооба. Ошонун урматына келип калдык. Ушул Менин энем деген программа жалаң ата энелерди куттуктайт дегендей. Рахмат. Кандайсыз, ден соолуктарыңыз жакшы отурасыздарбы, кыйналбай? Жазга чыгып алдыңыздар? Жакшы. Жакшы. Эми ушул учурдан пайдаланып ушу байбичеңизди куттуктап коюңуз да, мына ушул арай көз чарай мынакей элдер көрсүн. Карылыктагы бактылуулук кандай болот экенин. Ооба. Байбичең туулган күнү. Бул 8 март майрам күнү экен. Туулган күнү менен майрам менен куттуктайм. Туулган күнү, небересинин туулган күнү. Ооба, эжемиздин туулган күнү экен, а мынакей. Кимсем гүлдү мындай ракарма баяшымдай туруңуздар, үчөөңүздөр катар түшкүдөй болуңуздар. Байбичеңиздин жанына туруп алыңыз, аба. Мына Бурмакан энебиздин жанына туруп алыңыз. Куттуктоо сөзүңүздү улай бериңиз.
Kızlarım mineke geldi videoң orkuna. Видеолор келди, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей Айжамал айымга мага смартфонуңузду берип турсаңыз. Мынакей, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Неме кыла бер, мен видео кылып атам. Сиз видео кылып атасыздарбы? Азыр бир аздан кийин байланышат. Мен ойлоптум Россиядагы Айжамал кызы менен түз байланышта байланышып аткан окшойт деп. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Биз азыр ушул мен ушул тагыраагы ушул ата-эненин сиз урматтаган, сиз сыйлаган ушул бейиштин образында болгон ата-энеңиздин маңдайында турам. Мына сагынычтуу салам катты жолдой бериңиздер мынакей. Курбакан эне, Россиядагы кызыңыз. Рахмат балам, ден соолугуңар чын болсун, умуруңар узун болсун. Силер бизди сыйласаңар, силерди Алла таалам сыйласын. Силерде бала чыккаңардай сый көргүлө, урмат көргүлө. Иштеген ишиңер ийгиликтүү болсун балам. Бактылуу болгула. Рахмат чоң. Бәріне салам менен. Кутуктай бериңиздер. Сизге дагы рахмат. Байрамыңыз менен дайым биздин маңдайыбызда бар болуңуз, өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чын болсун. Дайым күлүп чайнап жаркырап жүрө бериңиз. Айтканыңар болсун балам. Чейде көрүңүз. Дайым аман эсен жүрө бериңиз, ойноп күлүп. Апа, сен чымакка ыраазымекмин. Ушу сен чымакта дайыма жаркылдап күлүү болуп ачылып жүрө бериң. Небереңиздин чайын ичиң, небереңиздин чайын ичиң. Ушу дайыма небереңиздин алдында, биздин алдыбызда балкурдап кайнолуп жүрө бериң. Рахмат. Ушу эки строчка айтып берем. Эшигин ачтыңыз. Бул ушу сен чымакта ушу сизге не каалайм? Ден соолук, узун өмүр. Сирдеп атат, толкундалып атат. Ыйлагысы келип турат. Ыйлайын деп калды. Кубанычтын көз жашы. Коштоп кое бер балам. Бириң коштоп кое бер. Ошо эми дүйнөдө тынчылык болсун, заманыбыз аман эсен ушу кыргыздардын маңдайына ойноп күлүп дайым эсен жүрөлү, бар бололу, бирге бололу. Эркек бала жокпу? Алар иште. Майыл олорго да салам айтып. Рахмат саламына. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Бурбакан энебиз Россиядагы балдар кыздар менен сүйлөшүп атат. Балдарын жоктоп атат, алар жумушта эми сыртта жүргөндө турмуш тиричилик деп ар бири өзүнүн жумуш менен жүргөндүр, бирок ушул учурдан пайдаланып салам жолдоп кое бериңиз, ушул батаңызды берип кое бериңиз сыртта жүргөн кыздарыңызга. Пайгамбарым батасын берсин, бай дөлатын берсин, не тилесен тилеңерди берсин. Өмүрүңөр узун болсун, өрүшүңөр жайык болсун. Уулдун урматын көргүлө, кыздын кызматын көргүлө. Уулуңар убан болсун, кызыңар жубан болсун. Табылгарар тай болсун, тапкан тутканыңар берекелүү болсун. Башыңар эсен болсун. Тынч болгула балам. Айтканыңыз келсин. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Бурмакан энебиз да бир жашып алды, бул кубанычтын, курсанчылыктын көз жашы. Мынакей ар бирибиздин ата-энебиз ушундай бакубат, ден соолук болсун. Анда урматтуу Москвадагы балдар кыздары, эгерде маегиңиздер кусалык саламгаттар жыйынталса, анда биз үйдүн ичине кирип калган программанын бөлүгүн уланталы. Азыр Силер уруксатыңыздар менен. Көпчүлүккө киргенче биз немебиз айтып Макул, сөзсүз түрдө мынакей калган бул жакка кармап турсаңыздар смартфонду. Мынакей жанында турган шаша буша жаратан бери сагынычтуу сөзүн айта албай турган баласынын сөзүн угалы, көңүл буралы. Биздин каларыбыз, мен алтындагы апам. Сизге каларым алтындай жаштык. Тарадай тактыкты, арчадай жаштыкты ушул ойлогон нерен ойлогон оюңа жетиңиз, тилеген максатыңызга жетиңиз. Ар дайым эч качан оорубаң, биз маңдайда эсен болуңуз. Bunday майрамдын дагы 10 чакты, 20 чакты, 30 чакты ар дайым майрамда ойноп күлүп пешенеңизге бар болуңуз. Бакубат жашап, мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сиз канчанчы баласы болосуз? Мен балдардан чоңмун. Балдардан чоңуз, ушул күнгө чейин айтпаган сөзүңүздү ушу жүрөктө сактап, бирок айта албай жүргөн сөзүңүз болсо, мына эл журт алдына, эл көзүнө бир мактанып коюңчу. Сиздин апаңыз сиз үчүн кандай адам?
Бул апа деген, эне деген бул эненин таманы бейиштин таманында дейт. Бул эне деген бул бүткүл дүйнөнү таразалыкка кармап турган, энелер бар үчүн алам тынч дегендей. Бул эненин ар дайым мээнетин пактап, ата эненин кадырын билген бул жакшы нерсе деп эсептейм. Ошол үчүн ар дайым энелердин жүз жарык энелердин кутуктоо сөз айтып, ар дайым ошо энелердин кадырлап пактап, майрамын пактап жүргөнгө жакшы нерсе жеткирген. Мен айтканыңыз келсин, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей ушул улуу баласынын сөзүнөн сиздер сабак алыңыздар. Себеп дегенде программанын максаты ушундай: ата менен баланын, эне менен баланын, келиндин, кайнатанын, кайнененин ортосундагы мамиле мына ушундай болуш керек деген өңүттө ушул программа өзүнүн ишин жүргүзүп атат. Сиздерге да чоң рахмат. Эмесе калган программанын бөлүгүн ичинде болайлы. Ичинде болайлы гана. Ичкери кире бериңиздер. Азыр улуу кызы дагы ушул үйдүн ичинде сүйлөп берсе, гана кириңиз. Атаңызды, апаңызды жетелеп үйгө алып кириңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, ооба, бул кызды дагы айтты 8 март, андан кийин анын кызы дагы бар экен, ал дагы 8 март. Кире бериңиздер, мен сиздерди тартып турам, аркаңыздардан басып турам. Ана кире бериңиз, сиз дагы кире бериңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу Каракулжа районунан орун алган Бурмакан энебиздин куттуу ордосуна келдик. Мынакей Жакшынакай сөзүн адегенде программанын биринчи бөлүгүндө сүйлөтүп алдык. Эми калган бөлүгүн үйдүн ичинен улайбыз. Аман асен отурасыздарбы? Бүгүн ушул Бурмакан деген энебиздин туулган күнү экен, Ушул Бурмакан энебиздин туулган күнүнө менин энем деген программа келди. Москвадан Айжамал, Нуржамал, Мыктыбек дедиңизби? Ошондой балдары. Атайын ушул программага заказ беришип, бүгүн менин апамдын туулган күнү деп ниет кылышкан эле. Азыркы мүнөттөрдө ушул ниеттер ишке ашып отурат. Эми кеп кезегин улуу кызына берели. Жана тан бери бизди тосуп, апамдын туулган күнү 8 март, менин майрамым, менин туулган күнүм, кызымдын туулган күнү деп жана бери толкунданып аткан ушул апаңыздын жанынан өтүп алсаңыз, куттуктаганча бир Жакшынакай сөздөрүңүздү ыралай бериңиз, Урматтуу көрүүчүлөр, биз Бурмакан эненин куттуу үйүндөбүз. Мынакей улуу кызына сөз берели. Айта бериңиз, эже, бүгүн кандай күн болуп атат сиз үчүн? Мен үчүн бүгүн өтө кубанычтуу күн. Бүгүн Алтынай апам майрамын куттуктап отурабыз. Өтө сыймыктанып, өтө кубанычтуу күн. Мен апам Алтындай катын. Эл жүрөктүү биздин апабыз. Өтө алтын катын. Biz atağız, apağız menen ötü sıymıktanağız, bar bolunuzlar, Türkü, köp yaşаңыздар, Авай кубанычта болуп сүрдөп атам. Толкунданып, сөз менен жеткире албай атасызбы, жакшы сөздөрдүн баарына? Апа майрамыңыз менен көп жашаңыздар. Сынып калдыбы? Бурмакан энебиздин Туулган күнүң кут болсун. жүрөгү жарылып турат. Кубанычка бөлөнгөн. Мынакей Бурмакан эне. Бурмакан эне мына ушул балдарды эрезиге жеткирип чоңойтуп дегендей. Баарын жайлуу кылганга чейин кандай турмушту баштан кечирдиңиз? Кайсы жактын кызы болосуз дегендей ушундай бир кептен баштай бериңиз эне. Так каласа. Менин ажике айылынан чоңойгонмун. Булайтала айылына турмушка чыкканмын. 7 балалы болдум. 5 кыз, 2 уулум бар. 22 неберели болдум, Кудай кааласа. Райкомдун убагында, райком партияда уборча болуп иштедим. 22 жыл. Онон кийин Соспонтто иштедим. Дырысбаев Кадыров мектепте иштедим. Ишмамбетов мектепте кызмат кылып жүрдүм. Ошо балдарды ошолор мээнет менен, пешин акы менен багып. Таза маңдай тер акы менен бактым деңиз, Музыкальный мектептин директори буяк
Мында чакырып алдым. Бүгүнкү туулган күнүңүздү ыр менен коштой тургандарды жаныңызга алып келип алыпсыз да. Мен иштегеним сен билесиң, иштеген жөнүндө дагы неме берип койдум. Туура айтасыз эне. Мынакей абушкаңыздын аты жөнү, сиздин атыңыз ким эле? Өмүрзак. Өмүрзак, менин атым да Өмүрзак аба. Мынакей карасаңыз мына төп келгенин. Өмүрзак аба, эми ушул ак куудай болгон, ушул розадай болгон Бурмакан энебизди кантип таап алдыңыз эле? Мына ушудан баштаңчы. Эми экөөбүздүн турмуш курганыбызга дагы 42 жыл болду. 41-42 жыл болуп калды. Мына жарым кылыгыма тете, бирге түтүн булатканыңыздарга. Декабрда бош-бош Мына 5 кыз, 2 улду болдук. 20 небелери болдук. Кудайга шүгүр. Şu oynayıp kurup жақсырғай заманда жашап жүрөбүз. Жакшы, турмуш жакшы, жашоо жакшы. Бала чакалар баары чоңоюп, иштегендери баары Москвада иштеп жүрөт, кыздар иштеп жүрөт. Биз болсо жерде чалген бир ушул жерде кичине майда небелерди карап, ушул жерде оокат кылып отурабыз. Турмуш дурус жакшы, кыйынчылык жок эле. Жакшы. Эми биздин барчабыздын ден соолугу чың болсун. Баарыбыздын эл журттун ден соолугу чың болсун. Заманыбыз тынч болсун. Hiç qanday andayımda topalanma bolmasın. Birinci zaman tınç bolsun, den soğuk bolsun. Den soğuk bolsa bağırı bola verat. Emi şu günde şu tuğlan günü maydan var. Çoğun kızımın da tuğlan günü ben bugün maydan günüken şu bağırımız çoğulup şu yerde oturağız. Жақсы, рахмат. Sizlerge de rahmat. Şu gelip surap. Şunday televizyondan gelip surap ötkeniңiздерге рахмат. Мына ушул байбичеңизди куттуктап эми бир бетинен сүйүп коюңуз эми мынакей кандай карылыктагы өзү сүйүү бир 3 жолу келет дейт да, эми бул эми элдик сөз. Жаш кезде ортоңку жашаган мезгилде андан кийин ушу карылыктагы сүйүү, Maylı. майли дейт. Мынакей. Мынакей. Бияк бетиңизде калып калды. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Бактылуу болуңуздар мынакей баардыгы. Эми горка деген мезгил өтүп кеткен да, эми азыр. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Бурмакан энебиз менен Өмүрзак абабыздын бактылуу турмушунан алынган репортажды көрүп атасыздар, программаны көрүп атасыздар. Мынакей сиздер дагы ата энеңиздер болсо мына ушундай кубанычка бөлөнгөн күндү күн сайын тартуулаганга не жетсин деген тилекти билдиребиз. Азыр эми сиздердин уруксатыңыздар менен ушул сиздерди куттуктап келген ушул жакын адамдарыңыздарга сөз берели. Мынакей баштай берели. Ким баштап берет? Синерди мындай бошоттур жылдырган эле. Кана ушул Бурмакан энебиз тууралуу айтып берсеңиз эне. Биз эмне дейбиз эми, биз 92-жылы ушул жерден жер алып, келип үй салып, анан кийин ушул биз анаркан эже дейбиз. Кошуна отуруп калдык. Ошо жылдардан бери аябай жакшы, ынтымактуу кошуналардан болуп, акыры ошол кошуначылыгыбыз жакшы мамилеге өтүп отуруп, чоң баласын бизге өкүл бала кылып берген. Анан кийин көп жылдардан бери бул эжени тааныйбыз. Ошо татыктуу эне, татыктуу жар, татыктуу тайэне, татыктуу чоң эне болуп, ошо 7 уул 7 кызды тарбиялап, ошолордун баардыгын жайгаштырып, тала түздө иштеп жүргөн балдар кыздары бар. Ошолордун ысык биздин эми тилегибиз ошо Өмүрзак акө ошо балдар кыздардын ысык чайын ичип, ошо төрдүн көркү болуп, дөөлөттүк каалыктын доорун сүрүшүн каалайбыз. Канча жылдан бери ушул кошуна отурсак да бири-бирибиздин көңүлүбүздү ооруткан жокпуз. Жакшы маанайда учурашып, бири-бирибизге жылуу маанайда дайыма ушундай мамиледе болуп келатабыз. Эми ушу аялдардын эл аралык 8-март экен, бүткүл дүйнөлүк. Ошол эле бүткүл дүйнөлүк аялдардын эле катарында ушу анаркан эжеге биздин дагы калуу тилегибиз чың ден соолук, узун өмүр. Мындан биягында да ушу жакшы татыктуу жашоону жашап, ушу балдар кыздардын андан кийинки неберелерине жакшы тарбияны берип, ушулар менен жакшы күндөрдүн күбөсү болуп жүрө беришине биз тилектешпиз. Өмүрзакка да ден соолук, ушу экөө тең карысын. Ушу кандай жакшы нерселер болсо экөө бирдей көрүшсүн, ушу балдар кыздардын жакшы күндөрүн. Баардыгы ушу үй бүлөсүнө тынччылык,
ошондой эле ушу заманыбыз тынч болсун, элибиз тынч болсун, эл ичинде ушу баардык жалпы эле кыргыз эли тынч болуп жүрө берсин. Жалпы ушу Кыргызстандагы аял заттардын баардыгын ушу эл аралык аялдардын 8 март күнү менен куттуктап кетем. Баардыгына кут болсун ушундай күндөр. Рахмат эжебиз, рахмат. Аябай сонун. Эми мугалим деген мугалим да туурабы? Сөздүн чебери болот мынакей. Андан кийинки куттуктоо эси ушул энебизди көрсөтүп атат. Бүгүнкү Анаркан дейт экенсиздер, Бурмакан энебизди. Ошо Анаркан энебиздин, Бурмакан энебиздин туулган күнүнө сиздин жакшынакай сөзүңүз. Досум ушунча балдарды тууруп, чоңойтуп, ушул жолдошу экөө ушунча жыл жашашыптыр. Бул деген эң жакшы нерсе, бактылуу күндөр. Досум, сенин биринчи сагат 8 март майрамың кут болсун досум. Дайыма ушундай майрамдык маанайларың жакшы болсун. Ушул балдарды узур урматтап, сыйлап, ушунча кылып акыл эстүү кылып, өстүрүп чоңойткондугуң үчүн. Ушул кызыңан кызмат көр, уулуңан урмат көргүн досум. Дайыма төрдүн көркү боргун. Ушулардын жакшылык күндөрүндө күбө болгун. Небере чеберлериң тойлорунда жетеленип, тойлордо ошо алпылдаган байбиче бол, алпылдаган абышка болуп экөөң ушулардын балдарынын тойлорунда дайыма пешинелерине бар болгун. Сенин пешинең ушу балдарың бар болсун. Мен сага эмнени каалаймын? Ушул экөөңөргө узун өмүр каалайм, чексиз бакыт каалаймын. Ушул үйүңөрдүн көркү болуп, бактылуу экөөңөргө каарлык каалаймын. Ошон менен катарында мен ушул отургандардын баардыгына, ошо досторум, ушул отурган келинчектин, ушу аялдар, дүйнө жүзүндөгү аялдардын майрамы менен куттуктаймын. Баардык аялдар майрамыңыздар кут болсун. Баардыгыңыздар ушу бала чакаңыздар менен балдарыңыздын урмат сыйында бактылуу каарлыктардын ичинде ойноп күлүп жүрө берелик. Ошол менен бирге Майрамкан, мен сага айтып кетем кызым, туулган күнүң кут болсун. Өмүрүң узун болсун, ыкыбалың улук болсун, келечегиң кең болсун. Сен ушул ата-энеңин пешенесине бар бол. Сенин пешенең ушу сени өскөргөн балдарың пешенеңе бар болсун. Кудайым ушундай жакшылыктар күндөр сага дайыма ата кылып, бактылуу эне болгун. Дүйнөдөгү ушундай аялдардын арасында сен дагы жүзүң жарык, жакшына ойноп күлгөн кыздардан болуп жүргөн. Аймурөк, сени дагы айтам кызым. Ушу сенин дагы туулган күнүң кут болсун. Өмүрүң узун болсун, сенин дагы келечегиң кең болуп, ушул заман силердин заманыңар. Ушу заманга жараша кызым жакшы, бактылуу кыздардан болгон. Келечегиңде чоң окуу жайларга окугон кызым. Ушул апаңардын, атаңардын сыйын, урматын, ушулардын кылган мээнеттерин сыйлап, ушулардын мээнеттерин кайтара турган эң Кыргызстандын алдыңкы кыздарынан болгон. Жакшы окууларда окуп, элдердин жүзүндө дайыма сенин атың аталып жүрө турган кыздардан болгон. Мынакей сөздүн баары ушу энебизде экен да, сөздүн баары. Башкаларга калдыбы дейсиз? Ушу сизде калбай калды. Тамаша. Мынакей ушул кызыл гүлдөй кызарып, дайыма ушул кызгалдактай кызарып ойноп күлүп жүрө берет. Бир тууган досу өзүнүн жакшынакай болсун. Мына Майрамкан кызым. Мына 43-кө чыгыпсың, күйгүзгүлө ушуну үйлөп берсин, өткүлөп экөөнү үйлөгүлө. Неме күйгүзгүн? Ооба. Бул жерде дагы эки туулган күн ээсин. 43 жашың менен сенин 15 жашың менен мынакей. Бурмакан энебиздин кызы Майрам эже. Майрам эже 43 жашта, мынакей торту менен турат. Андан кийинки кызы 15 жашта, 8 мартта Бизден сага подарка кызым ушул эми. Туулган күн ээлери. Өткүлөп экөөң үйлөп. Ошол дос энеси, досы. Жашенелердин атынан. Аяшенелердин атынан, баардыгынын атынан ушул белекти азыр тапшыруу аземи башталганы турат. Ага чейин күкүртү күгүзгөнгө чейин бул жактардан эжекелерибизден маек алып туралы. Ушу айта бериңиз, эми жүрөктөн жарылган сөздөрдү. Көп да. Айта бериңиз. Мен эреде ушул жогоруда кошулган сөздөрдүн баарына кошулам. Анаркан өмүрүң узун болсун. Өмүрдү узун бергенден көрө ден соолугуң чың болсун. Өмүрдөгү күнүңөр бактылуу, каарлыктын доорун сүргүлө. Балдарыңдын ысык суугуна күйүп, ачуу таттуусун татып, ушул жашка келдиңер, калган жашта барды сүйүнүч менен, кубаныч менен өтсүн деп. Чакым беришти. Ушу биз достор таң атпай келип калдык. Кой ушу досум немеси болуп атыптыр, майрам экен деп. Бул биздин майрамды күтсө, биз мунун майрамын куттуктап коюп келдик. Ошо баарыңарга жакшылык, ден соолук, бактылуулук каалайм. Тынч болгула. Чоң рахмат силерге. Мынакей, аларда торттогу шамдар жагылып калды. Салтанаттуу түрдө
Майрам эже менен көркүн ачып коелу. Кана? 1, 2, 3. Майрамыңар менен, туулган күнүңөр менен кыздарым. Мынакей жакшы ниет жарымырыз деп коет мынакей жакшынакай. Тилектерге курчалган торту, шириндикти кабыл алып коюңуздар. Мына Аяш апалардын атынан, Бурмакан энебиздин досунун дагы атынан мынакей жакшынакай сүйлөгөн ушу 3 дос, Биз ушу илгертен дос болуп катташып ушу. Эми кийинки ортодон орун алган энебизге сөз берели. Найланакан туулган күнүң кут болсун, ден соолукта бол, өмүрүң узун болсун, Кудай берген жашты жаша, өмүрзакка ден соолугуңуз болсун, уулдун урматын, кыздын сыйын экөөңүздөр тең көрүңүздөр. Дастурканыңыздар дайым жакшыга жайылсын. Майрамкан туулган күнүң кут болсун, өзүң менен өзүң бол. Ошо эртеңки 8 мартыбыз майрамыбыз кут болсун. Бар бололу, бир бололу. Жакшы күндөрдө жолугушуп жүрө берейин. Мен айтканыңыз келсин. Эми сүйлөөчүлөрдөн жаштарга кезек берели мына ушул кыздарына. Кана эми сиз өзүңүздөн жолугун билегине салып күтүп турган эжекебизге сөз берели. Келиңиз. Сиз сүйлөй бериңиз, энебизге жакшынакай болгон тилектериңизди айтып бериңиз. Сиз кимис болосуз? Эң кичинекей эркек кызыңыз. Эркек кызым. Айтып бериңиз. 3 балалы болуп калды. Бүгүнкү 8 март майрамыңыз менен куттуктайм. Ден соолугуңуз чың болсун, өмүрүңүз узун болсун. Төрдүн көркү болуп атам экөөңүздөр бай биче болуп жыргап күлүп жүрө бериңиздер. Рахмат. Ар бир куттуктоого кол чаап кичине шаңдырап отуралы. Мынакей эң кичүү кызы. Башкаларга бербеген витаминдердин баарын ушул кызга берип баккан кызым мынакей. Өзүнүн жакшынакай калоо тилектерин билдирди. Мынакей сиз. Ушуңузду окутуп койдум, жана бүттү. Тестатта иштейт. Кана сиз кимис болосуз? Мен 3-чү кыздардын эмеси болом. Катарда. Ушу Алтындай апам ушу бар болсун. Ушу бизди ушунча даражага жеткирип, бактылуу кылып, уулду үйлөп, кыздарды үйлөп, жакшы эмеге жетишти. Ушу ден соолуктары болсун, ушу атам экөөң оорубасын, дайыма кайсыл жерде жүрсө дагы, ушу жүздөрүнөн күлкү кетпесин. Ушу уулдарды урматтап, кыздарын кызматтап, неберелердин чайын ичсин. Ушу жакшылыктар болсун. Канакей куттуктап коюңуз, кана. 9 балалуу болду. Мынакей берекелүү эненин берекелүү кыздары. Туулган күнүңүз менен мына ушунун баардыгы сизге. Мына 8 март деп айтылып аткан Майрам эженин туулган күнү сиздин туулган күнүңүз. Биринчи кезекте Майрам эже туулган күнүңүз күнү биринчи энебизди куттуктайсыздар туурабы? Бүгүнкү сиздин. Ооба. Мына сиз да эне болуп калдыңыз деге энелик касиетти аябай жогору баалайсыз. Дагы кимдер калды бул жерде сүйлөй турган мынакей туулган күнү 15 жашка чыккан небереси бир сөз сүйлөп койсуна. Кана? Мен бүгүнкү өзүмдүн апамдын, Майраш апамдын туулган күнү менен куттуктайм. Негизи мени бала кезимден өстүргөн Анаркан апам болот. Мен ошондуктан апамды, тайнемди жакшы көрөм. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу менин программасынын такай көрүүчүлөрү, мына Бурмакан энебиздин мээримге толтура кылып багып койгон небересинин сөзү мынакей кубанычтын жашы менен бирге коштолду. Эми ушул дагы калуу тилектериңиз болсо айтып бериңиз, ушу энеңизди кантип баалайсыз дегендей. Апама мен главный ичинде соолук каалайм. Ар дайым ден соолукта болсун, биздин пешенебизде дайым бар болсун, күлүп жайнап жүрө берсин. Келиндеринин колунан ысык чай ичип, неберелеринин жытына балкып, жакшы өмүрдү жашап жүрө берсин. Өзүмдүн апамдын да туулган күнү менен куттуктайм. Главный ден соолук болсун. Жашоодо дайым күлүп жайнап, элдердин катарында жүрө берсин. Мынакей журналист боло турган кызыңыз бар экен да, мынакей сонун тизмектелген сөздөрдү энебизге жана сизге жаадыр да, мынакей арай көз чарай. Эми урматтуу көрүүчүлөр, мынакей бүгүнкү күндүн урматына келген коноктор өздөрүнүн беректерин тапшырып жатат. Музыкалык окуу жайынын директору деген эжебиз бир куплет ырдап алса болбойт да. Бурмакан эне,
Бурмакан эне ушул Москвадагы балдар кыздарыңыз жана ушул жерде турганда кыздарыңыз суранды эле мен энеми бир куплет жакшынакай ыры бар депчи. Мына ушул ырды өзүңүздүн коттуу үйүңүздө бир жаңыртып койсоңуз, себеп дегенде алыста жүргөн балдарыңыз угуп жүрсүн, кусалыгын жазып жүрсүн, Кана эми бир куплет ырдап коюңуз эми. Бул биздин программанын салты. Бизде отурушуп ырдап айтты, ыр билбейм деп эч ырдабайт. Эми кыздар балдар үчүн арнаган бир куплет ырдын. Эми арнабасындагы билген ырым ырдап кое берейин. Айта бериңиз. Күн чыкса чыгыш тараптан, кыз келин ишке бараткан. Саймадай болгон жер бетиң, ай алтын коза алынган. Ош байлыкка толгон мекеним, байкабай жүргөн экенмин. Атыңды угуп алыстан, деңиздей толкуп кетемин. Мынакей кол чабуулар, мынакей укмуштай болгон ырын Бурмакан энебиз жалпы уул кыздарына, жакындарына арнады. Бактылуу болуңуздар, көп жашаңыздар, Кудай берсе ушундай балдарыңыз, кыздарыңыз, неберелериңиз, жакшы адамдар сизди чулгап турганда, сиздин жашыңыз Кудай берсе 100га жетерине биз 100% кепилдик беребиз деген ниеттебиз да, ниетте турабыз. Урматтуу бүгүнкү программанын көрүүчүлөрү, Бурмакан энебиз менен Өмүрзак абабыздын куттуу үйүндө жакшынакай болуп жыйынтыкталып отурат. Азыр биз болсо кийинки бөлүктү алыс жакында турган бардык жакын туугандарына арналган Өмүрзак абабыздын батасы менен Бурмакан энебиздин батасы менен жакшынакай кылып жыйынтыктап алалы. Өмүрзак аба, эми бир жакшынакай бир батаңызды бериңиз эми ушул бардык эли журтка арналсын. Майли жакшы болот. Оптырыны, урматтуу меймандар, жакшы келипсиздер. Бул телевизиониядан келген кишилер дагы рахмат буга, бул жигитке дагы. Эми бизге эмне дейм, бизге Алла Таала чын ден соолук берсин, ишибиз оң болсун. Талда жүргөн бала чакалардын, бу жерде эл журттун баарынын иши оң болсун, заманыбыз тынч болсун, тынчтык болсун. Кыскасы ден соолук болсун эл журтка. Баарыбызды Аллах Таала ишибизде оңдосун. Амин. Амин. Айтканыңыз келсин. Урматтуу Бурмакан эне. Кимдер бул жакта неберелер барбы? Урматтуу көрүүчүлөр, анда биз Берип аткан кыздын кызы. Атайын биздин программага буйртма берген мынакай Айжамал дедиңизби? Айжамал эжебиздин жакшынакай балдар кыздарына энесине болгон куттуктуу болсун тартуулап коелу деп чечтик. Мынакей айта бериңиз, кана. Анарка апам айраныз менен ушинтип машап же аймырап же көп жашаңыздын биздин пешеңизде бар болуңуздар, ушинтип дасторкондо жүрөрүңүздөр, ысык чайыңызды ичип жүрөрүңүздөр. Кезектеп сүйлөй бериңиздер. Байрамыңыздар менен. Сүйлөй, жаш балдар. Байрамыңыздар менен куттуктайм. Рахмат. Кана сөйлөй. Тайне бүгүнкү байрамыңыз менен узак жашаң. Розадай болуп өчпөң. Мынакей Азамат розадай болуп өчпөңүз дейт мынакей. Кана? Куттуктайм деп кой. Майли болот, сиздики эсеп болот мынакей. Кана? Тайне бүгүнкү байрамыңыз менен куттуктайм. Ар дайым розадай болуп ачылып чачылып жүрөрүңүз. Розадай болуп ачылып чачылып жүрөрүңүз дейт мынакей. Жакшынакай кабыл тилектер кабыл болсун. Кана үрдөй аласың, манас айта аласың. Байрамыңыз менен тайнеден кимди жашы көрөсүң? Ошону көтөрүп койсоңуз, бул жакка кошуп коелу, мына жакшынакай кылып мынакей. Эстелик болот, кийин ушундай мотурайган балдар. Байрамыңыз менен деп кой. Кимди жакшы көрөсүң? Кана келиңиз, бияка тура бер. Кана куттуктоо. Ыры бар экен ушул ырдын, эме кыздын. Кана кел ырыңызды ырдап коюңуз. Жана куттуктап кой.
Макул. Анда тура бериңиз, жөн эле мен кадрга алып коем, урдатпайм, мындай тура бериңиз, мындай. Бул урматтуу менин программасын көрүүчүлөр, Бурмакан энебиз менен Өмүрзак абабыздын байлыктары, сүйүнүчтөрү, жашоосуна жашоо, өмүрүнө өмүр кошо турган адамдар, неберелер, чеберлер деп коелу, мындайчтан да. Мына ушул балдардын күлкүсү Бурмакан энебиз менен Өмүрзак абабыздын үйүндө жаңырып, жашына жаш кошот, мынакей ушундай жашнакай тилектерди айтып коелу. Кайсы кичинекей кыз? Кана? Айнекей менекем ары бакта кеңешем, каллаган узун өмүр алсын эне берекем. Ой, рахмат. Кана? Өрүң даяр болду, урда айтып кое бер. Кана? Билгениң ырдай бер. Кана? Ак калпакта алтын башка теңген, ак маңгүлү алатон сериси, ак калпакка чөгөрүлгөн элеси, ак калпакта алтынга да алмашпа, бул кыргыздын эң бир белеги. Ой, рахмат. Калпак күнүнө карата сонун өзүнүн ырын билдирди. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Өз билген сөзүн сүйлөп кой. Ооба. Бул эң чоң уулуңуз сыртта дагы жакшынакай болуп өзүнүн сөздөрүн арнады эле. Мен ошого карата мейли эми ата энебиз үчүн сөз түгөнбөйт, сөздү айтып бүтпөйт дейт. Мынакей ушул күндүн урматына арнаган, калган катканда жакшынакай жүрөктөн чыккан сөздөрүңүз болсо дагы бир коштоп коюңуз. Мен эми алтындай болгон энелериме, алтындай болгон абжелериме, айымдын туулган күнүнө карата алтындай болгон бир жакшы иштеген чачыратып, бир жакшы кыздарын кылып берди. Өтө сонун болот. Мында урматтуу көрүүчүлөр, эң улуу баласы өзүнүн жүрөгүндөгүлөрүн ата энесине тартуулаган турат. Мен жөнөдүм узак сапарга, айлар өтөт арадан, айлар өтөт, күндөр өтөт арадан. Мен турамын көжөрмөндү кызматта, энелердин, аталардын көз элеси турат менин алдымда. Мен турамын көжөрмөндү кызматта, энелердин, аталардын көз элеси турат ар дайым менин алдымда. Мен турамын көжөрмөндү кызматта, кол салууларгу башталдыгы бир заматта. Душманыма ок чыгардым мен ошол заматта, душманымды ок чыгардым мен ошол бир багынтырдым ошол заматта. О эне көз алдымда ар дайым элесимде энеке, сен дегенде учуп турчу тулпарың мен болоюн, сен дегенде чуркап турчу колунуң мен болоюн. О энеке көккө десең көтөрөргө төркөгүң мен болоюн, кайда десең учуп турчу тулпарың мен болоюн. Көккө десең көтөрөргө төркөгүң мен болоюн, айга десең учарга да ар дайым мен болоюн. Ой, рахмат. Аябай сонун. Сиз аскердик кызматта өтөсүзбү? Ошондо чегара кызматында эмес белеңиз? Чегарада. Ошол чегарада турганда ушул ата менен апасын сагынган аскер кызматынын аябай сонун, армандуу, сагынычтуу ыр экен. Бул ыр сиздердин үй бүлөлүк архивде дагы өтө сонун белек болду. Ошону менен бирге бул улуу балаңыздардын ыры башкалар үчүн дагы өтө сонун сабак болду. Ыры дагы сабак болду, өзү дагы сабак болду. Бар болуңуз, кайтар дүйнөдө сиздин балдарыңыздан да ушундай жакшынакай сюрприздер, жакшынакай
берешендик, ынтымактык, берекелер сөзсүз кайтат деген ниеттебиз. Чоң рахмат. Эми урматтуу бүгүнкү Бурмакан энебиз менен Өмүрзак абабыздын туулган күнү урматына чогулган жалпы туугандар, достор, аяштар деп мына досторуңуздар да келиптир. Ушуларга анан жалпы ушул сыртта жүргөн, ушул жерде жүргөн балдар, кыздарга арнаган бир жакшынакай батаңыздарды берип койсоңуздар, биз программаны жыйынтайлы. Ана Өмүрзак аба. Кандай дейсиң бала? Пайгамбар батасын берсин, байдоолатын берсин, ээ тилесен тилектерин берсин, өмүрлөрү узун болсун, өрүштөрү жайык болсун, телегеи тегиз болсун, уулдун урматын көрсүн, кыздын кызматын көрсүн, уулу убан болсун, кызы жубан болсун, табылгалары тай болсун, конолгору кой болсун, бактылуу үй-бүлөлөрдөн болсун баары. Мынакей рахмат, кол чаап коебуз. Мынакей жакшынакай батадан кийин Бурмакан эне көп жашаңыз, ден соолуктуу болуңуз, ар дайым күлүп жүрүңүз. Ар дайым ушул абышкаңыз менен мына жарым кылымга тете жашадык деп мындай элге мактанып, барктанып отурабыз. Мына ушундай жашооңуздардын ширин бөлүгү мындан кийин улана берсин эне. Кудайым бурса 80, 90, 100 жашыңыздарга келели. Эч качан маанайыңыздар чөкпөсүн. Өмүрзак аба, сизге да ден соолук каалайбыз. Менин энем программасынын атынан жакшы туруңуздар, бар болуңуздар ар дайым. Чоң рахмат сиздерге. Мынакей урматтуу менин элем программасынын көрүүчүлөрү, мен жогоруда сиздерге Өмүрзак аба менен Бурмакан деген энебиздин сүйүнүчүн тартып өттүм. Ата-энелер бар болсун, эгерде сиздердин да ушундай ата-энеңиздер бар болсо, эртең кеч болуп калат, бүгүндөн ойлонуңуздар. Ал үчүн каналдагы телефон номерларга кат жазыңыздар, күн түн кызматтамын. Алдыдагы номерлар жазылып турат, байланышыңыздар, чалыңыздар. Жана ошондой эле каналга катталыңыздар. Ата-энебизди көзү тирүүсүндө сыйлап, урматтап калалы. Урматтуу менин элем программасынын көрүүчүлөрү, сиздерге чоң рахмат, бар болуңуздар. Ата-энелер аман болушсун.